Баягы эле баттар жөнүндө сөз кылайлы эле. Биологиялык активдүү заттар же болбосо кошулмалар. Дарыгердин баары каршы. Эмне үчүн? Себеби дегенде баттар булар дары эмес. Эгер сизде язва болуп туруп андан кийин сиз бат колдонсоңуз эч кандай айыгуу албетте болбойт жана сиздин ооруңуз өөрчүп кетет. Сиз ошо айырмасын түшүнүшүңүздөр керек. Мен бул жакта окуп жүрүп көп нерсени түшүндүм жана ойлорумду алмаштырдым десем туура болот. Себеби дегенде биздин организмибиз толугу менен эмне жетишпейт, эмне жетишет, анын баардыгын дарыгердин көзөмөлү менен гана биз аныктай алат экенбиз. Ошонун жыйынтыгында биз сөзсүз түрдө баттарды, витаминдерди ичкенге сунушталат экен бизге. Ошондуктан баттардан качуунун кереги жок. Жалгыз гана алардын өздөрүнүн орду бар. Качан ичиш керек, кайсы дозада жана канча мөөнөттө, себеби дегенде булардын дозасына жараша пайдасы болобу же пайдасы болбойт, жалаң гана зыяны болот деген жыйынтыкка келебиз. Мен мурун ойлочумун, эгер ашыкча витамин алып койсом, организм бул механизм, ошондуктан өзүнө керектүүсүн алат, анан кереги жогун сыртка чыгарып салат деп түшүнчүмүн. Бул абдан жаңылыш экен. Бул жерде биохимияны тереңден өздөштүргөндүктөн мен жакшы түшүнүп калдым. Ашыкча ичилген витаминдер, баттардын түрлөрү бул биздин организмге абдан чоң зыян алып келет экен. Чарчабастан дагы бир жолу кайталап кетким келет. Бардык нерсе бул дарыгердин көзөмөлү менен болуш керек.